Ошентип Иран айтып жаткан убадасын аткарды. Азыр 3 коммерциялык кеме белгисиз снаряддын соккусуна кабылып турат. Мына бул күйүп жаткан кеме Таиландка таандык жүк ташуучу Bulk Carrier. Япониялык контейнер ташуучу кеме дагы сокку жеген. Бул көрүнүш Ирандын ислам революциясынын сакчылар корпусунун АКШга болгон жообу болду. Анткени Америка Кошмо Штаттарынын администрациясы эгер Иран Ормуз кысыгындагы коммерциялык кемелерге жана энергетикалык ташууларга сокку урса, анда алар мурункудан 20 эсе катуу сокку алышат деп эскерткен эле. Ошондой эле True Social тармагында президент Трамп эгер кандайдыр бир себеп менен миналар коюлган болсо жана алар дароо алынып салынбаса, анда Иран үчүн аскердик кесепеттер мурда эч качан көрбөгөн деңгээлде болот деп жазган. Дагы бир постунда Трамп мындай деди: акыркы бир нече сааттын ичинде биз 10 миналык кеме же миналарды жайгаштырган кайыктарды толугу менен жок кылдык. Дагы да соккулар уланат. Демек, АКШ Иран флотун толук талкалап жок кылууга аракет кылып жатат. Албетте Иран бул кызыкты мүмкүн болушунча жабууга аракет кылат. Флоту талкаланса, жээктен көзөмөлгө алып турууга али мүмкүнчүлүгү бар. Мына бул жерде Дубайда учуп жүргөн F-16 учагын көрүп жатабыз. Ал максатына келе жаткан шахид дронун атып түшүрүүдө. Дубайда болуп жаткан бул окуя Перс булуңундагы абал канчалык курчуп кеткенин көрсөтүп турат. Азыр Иран Ормуз кысыгы аркылуу дүйнөлүк мунай ташууларды муунтуп салууга аракет кылууда. Бирок Америка Кошмо Штаттарынын коргоо министри Пит Хексет 10 мартты Иранга каршы соккулардын эң интенсивдүү күнү деп атады. Ошол күнү эң көп истребитель учактары, эң көп бомбалоочу учактар, эң көп так чалгындоо каражаттары колдонулган. 10 күндүн ичинде 5500дөн ашык бутага сокку урулган. Бул абдан көп сан. Мына бул жер Ормуз кысыгы. Туурасы болжол менен 40 чакырым. Бул жерде азыр жүрүп жаткан кемелер көрсөтүлгөн. Айрымдары транспондерлерин өчүрүп, кооптуу аймактардан өтүүгө аракет кылууда. Транспондер деген кеменин кайсы жерде бара жатканын көрсөтүп туруучу функция. Ислам сакчылар корпусунун максаты хаос жаратуу, дүйнөлүк экономиканы токтотуу, Америка Кошмо Штаттарына кысым көрсөтүү болуп турат. АКШ дагы жөн отурбай болгон аракетин көрүп, Иран кемелерин күйгүзүп жатат. Бул жерде снаряд тийип, өрт чыккан кемени көрүп жатабыз. Америка Кошмо Штаттарынын адмиралы Купер мындай билдирүү жасады: күн сайын биз Ирандын баллистикалык ракеталарын жана дрондорун соккуга алып жатабыз. Азыркыга чейин 5500дөн ашык бута, 60тан ашык кеме жок кылынды. Биз Соломани класстагы акыркы согуш кемесин да жок кылдык. Бул Иран флотунун бүтүндөй бир классы согуштан чыгарылды дегенди билдирет. Биздин соккулар күтүүсүз, динамикалык, чечүүчү болду. Чындыгында Иран көп жагынан аксап калды. Тажрыйбалуу аскер башчыларынан аскердик техникаларын кескин кыскартып салды. Алгачкы 24 сааттан кийин Ирандын ракеталык жана дрондук чабуулдары кескин азайды. Бирок Иран күчтөрү жоготуусун жоготту. Эми алар үчүн баары бир болуп калды. Ошондуктан жатып өлгүчө атып өл амалын кылып жатышат. Тегерегиндеги АКШга союздаш, Америка Кошмо Штаттарына жардам берген өлкөлөргө соккуну токтобой улантып жатат. Мындайча айтканда, мен гана күйүп күлгө оролбой, силер да кошо күйгүлө деп жатат. Бул менен Америка Кошмо Штаттарын согушту токтотууга мажбурлап жатат. АКШ максатына жетүүгө талпынып жатат. Мына бул жерде Жамаран класстагы согуштук кемеси турат. Бул Чабахар портунун операцияга чейинки сүрөтү. Ал эми бул 4 күндөн кийинки ошол эле порттун сүрөтү. Баардык кемелер иштен чыккан. Бул жерде дагы 2 ирандык согуш кемеси Ормуз кысыгынын жанындагы базада турган. Ал эми 3 күндөн кийин алар да жок болду. АКШ азыр F-22, F-18, F-35, F-16 учактары менен 24 саат бою Ирандын абасында үстөмдүк кылып жатат. Алардын милдети дрондорду атып түшүрүү, тез чабуул кайыктарын жок кылуу, коммерциялык кемелерди коргоо. Ирандын жүздөгөн кичинекей тез чабуул жасоочу кайыктары бар. Алар кумурскадай жайнап, кемелерге тийип, хаос жарата алышат. Иран Ормуз кысыгын жапкан. Ислам революциясынын сакчылар корпусу кысык жабылды. Ким өтсө, кемелерди өрттөйбүз деп билдирген. Буга белги катары өтүүгө аракет кылган кемеге сокку урган.
Азыр жүздөгөн кемелер кызыктын сыртында токтоп турушат. Америка Кошмо Штаттарынын артыкчылыгы дагы деле чоң. Америка Кошмо Штаттары B-1, B-52, B-52 бомбалоочу учактарын, GDAM так бомбаларын, Томагавк ракеталарын колдонууда. Сокку тактикасы мындай. Биринчи, абадан коргонуу системаларын жок кылуу. Экинчи, андан кийин негизги буталарга соккуруу. Үчүнчү, ракеталык базаларды, флотту жана заводдорду талкалап жок кылуу. Америка Кошмо Штаттары эми Ормуз кызыгынын үстүнө Blue Dome деп аталган коргонуу системасын түзүшү мүмкүн болуп жатат. Бул деген дрондорду, баллистикалык ракеталарды, миналык кайыктарды жок кылуучу аба деңиз коргонуу калканы дегенди билдирет. Бул пландын ишке ашуусу албетте өзүнчө кеп. Global Hawk чалгын дрондору, лазердик куралдар, микро толкундуу куралдар, Lockheed Lamprey суу алдындагы системаларды колдонушу мүмкүн болуп жатат. Бул системалар миналарды табат, кайыктарды анықтайт, кемелерди коргойт. Ошентип Ормуз кызыгы кайра ачылышы мүмкүн. Бирок Иран ага чейин жеткирбей, мунайдын баасын көтөрүп, Америка Кошмо Штаттарынын шаштысын алып жатат. Баалар күн санап өсүүдө. Ага кошо товарлардын баасы да көтөрүлүп жатат. Ал эми Америка Кошмо Штаттарынын элитасы да каршы пикирлер абдан көп. Элдин арасында дагы колдобогондордун саны өсүүдө. Бул согуштун так максаты жок, пайдасыз согуш болуп жатат деген пикирлер үстөмдүк кыла баштады. Бул дагы жанындагы Ирак сыяктуу жыйынтыгы жок согуштардын бири болот деп жатышат. Жыйынтыктап айтканда эки тарап тең хаос жаратып, башаламандыкты каалап жатат. Америка Кошмо Штаттары болсо Иранда башаламандыкты күчөтүп, Америка Кошмо Штаттарына ыктаган бийлик келишин каалайт. Иран болсо дүйнөлүк экономикага таасир берип, Америка Кошмо Штаттарын согушту токтотууга мажбур кылууну каалап жатат. Эгер видео жакса лайк басып, каналга каттала кетиңиз. Актуалдуу окуяларды токтобой чыгарууга аракет кылабыз. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.